Бүгін энергетика министри келіп маалымат бергені 3 нерсеге токтолуп атат. Биринчиден Кыргызстандагы свет өчүрүүлөрдү газдаштыруунун жоктугунан деп атат. Себеби газ менен отургандар кыш келип суук болгондон кийин газ жок, бүт баары энергетиканы пайдаланып атат, электр энергияны. Экинчи көмүр кымбаттап кетип, кайрадан көмүр ала албастан дагы электр энергияны жагып атат. Үчүнчүдөн жылдар бою мына 2010 жылы эле эскилиги жеткен жерлердин чындыгында эскилиги жеткендигине байланыштуу бүгүн көтөрө албай жатат депчи. Ошол себептен биз азыр энергетика министри маалыматтарын угуп, башка дагы тармактарды, ошол Газпромдун ишмердүүлүгүн, ошол эле жерде мына экологиядагы бүгүнкү күндө көмүр жана башкаларды монополия кылып, кымбаттаттырып, элге мындай арзан баада эмес чыгып аткандар боюнча да бүгүн чечимдерди кабыл алышыбыз керек. Себеби кечеги күндөгү 7 сомдогу баасы 7 сом, бүгүн 15 сомго чыгып атат да. Көмүр. Жалпысынан алганда сиз ошо берген маалыматына ынандыңызбы? Жаңы башталды, маалыматтарды берип атат. Жыйындын аягында биз баа берип көрүшүбүз керек. Бүгүн жыйында энергетика министрин чакырып биз маалымат алып атабыз. Негизи энергетика министрин биз акыбалын билебиз. Бизде Кыргызстанда акыбал кандай. Өзүнүн баасын актабайт, акчаны каражат салып атабыз. Ошо карабай эптеп иштеп атышат. Бирок энергетика министрин бир күнөөсү элге туура маалымат берген эмес. Буга айтып койсо, 1 сааттан өчөт, 2 сааттан өчөт десе, эл даярданат болчу. Эми суук, кичине суук болсо эле, көп болсо 25 болду. Анан свет өчүп баштаган айтпай бултар эмес. Айсак айтат, маалымат бергенбиз деп. Маалымат уккан жок, сиз уктуңузбу? Уккан жокпуз. Ошону айтып койсо, эл түшүнүү менен кабыл алат эле. Демек ушул жерден өздөрүнүн мындай жоопкерчилиги сезбегендиктен да. Энергетика бул Кыргызстанда өтө чоң көйгөйдө илгертен бери келаткан. Талкаланган система. Мурунку министр айтканда жарык өчпөйт деп. Алгоо кетип калды. Анан бул киши да келатканда жарык өчпөйт деп аракет кылган. Анан бул аномалдуу сууктар келип калды. Анан Газпромдун газ түтүкчөлөрүндө газ жок болуп калды деп атат. Ошол газ жок болуп калганда байланыштуу элдин баары нагрузканы светке берип атат дейт, электр энергиясын. Колунан келишинче кылып атабыз дейт. Бизде эң чоң азыр көйгөй майлуу суудагы көйгөй Кыргызстан боюнча. Анан булар веерный отключение кылып атабыз дейт. Себеби эгер веерный отключение кылбасак бүт күйөт дейт. Эгер ал күйсө анда хаос болот дейт. Алган чечимдери мындай караганда технически туура. Эмне даярдык көргөн эмессиңер десең, даярдык көргөнбүз дейт. Даярдык көргөн менен багы бизге мисалы объем берилген объемду колдонуп атабыз дейт. Дополнительный объем быйыл мына мынча болот деп атат да. Биз электр энергиясын бир гана нерседен чыгарып кете алабыз, дополнительный объем керек. Ал эмне? Мини гэстер, Камбарата, Каскаддагы, берки дагы курула турган гэстер, анан шамалдын, күндүн энергиясын колдонсок дополнительный болот. Себеби жаңы үй бүлөлөр, жаңы үйлөр, жаңы өндүрүштөр кошулуп атат да. Мен 4 деген баа берем деп өткөндө да айттым. Колунан келишинче кылып атышат. Эми биринчиден айткан докладдын баарына эле ынанган жокмун. Анткени жөнөкөй эле мындай суук болуп калды, ошого байланыштуу газ азайып калды. Анан артында свет өчүп атат. График жок эле, азыр график түздүк. Бул деген толук түрдө туура эмес маалыматтарды берип аткан негизинде болуп атат. Андан сырткары мен сунуш бердим, бул бүгүнкү күнү жыйындыбыздын жыйынтыгы жок болот, чечим чыгара албайбыз. Анткени бул маалымат эле угулуп калды. Биз буну өзүнчө комитетте карап чыгайлы. Комитетте карап чыгып туруп, андан кийин атайын тийиштүү аткаминелердин баардыгы жокко тартайлы. Атайын ОЗПны жаздан баштап жайында өткөзө турган өзүнүн иш-чаралары бар. Ошол иш-чаралар кимдики аткарылды, кимдики аткарылган жок, толугу менен карап чыгып, анан биз баа беришибиз керек. Жөн эле бүгүнкү күнү маалымат угуп коюп эле кетип калган туура эмес болуп калат. Сөзсүз түрдө биз жыйынтыкка чыгышыбыз керек да. Анан эми болбогон эле сөздөр, мен айттым, ушул суунун үстүндө туруп алып бүгүнкү күнү дефицит болуп атат деген бул уят нерсе. Биз тескерисинче сата турган мамлекетке айлансак болот. Толук мүмкүнчүлүгү бар, толук шарттары да бар. Болгону иштеш керек, жанагы кура турган нерселерди куруш керек. Акча жок деп атат. Акча жок болсо инвесторлор тартса болот. Чекесинен чертип аларды тандап алса да болот. Анткени
ошол эле мини гэстерди майнинг жарымын майнингке сатасың, жарымын элге сатасың десе деле ушул жерде мен айтты деп коелу эле, жарым канчалаган инвесторлор тизилип туруп өздөрү эле келишет да. Айтор ушундай бир менеджерский способностьтер менен иш алып барса дефициттен чыга турган толук биздин ыктымалыбыз бар да. Эми азыр укканда эмне маалымат уктук, өчүп атат дейт, дагы өчүрөбүз дейт, тилекке каршы газ жок болуп атат дейт. Эми бүгүнкү күнү бир баа бере албайбыз жана жыйынтык чыгара албайбыз. Жооптор мындай болуп атат, мындай суук дейт, 30 жылда болгон эмес деп атат. Анан электр энергиясынын колдоону көбөйүп кетти. Ушу мезгилде какканга муштаган болуп газ берүү, газдын басымы азайып кетти. Андан бетер бул электр энергиясынын көп колдонууга себеп болуп атат дейт. Анан эгерде азыр биз экономдой турган болсок, анда чоң авария болушу мүмкүн дегенди айтып атат да. Эми бир жагы ынанса болот, экинчи жагы бизден деле суу өлкөлөр бар да, Якутия, ошол эле Скандинавия өлкөлөрү, Канаданын түндүк жагы, Аляска сыяктуу жерлерде маселе кантип чечилген, Саппорода, мисалы Японияда. Ошон үчүн буга каражат керекпи, инвестиция керекпи? Ойлоно турган маселе абдан көп экен да. Генерация жок дейт. Бирок колдоону көбөйүп кетти, башка эмне кылмак элек. Былтыр караганда дейт 22 миллион киловатт саатына көбөйүп атат деп атат да. Ошон үчүн азыр деле угуп атам, бирок эми айтса сөз көп, актанса деле сөз көп. Иштеш керек, жолун табыш керек, башка жолу жок. Биз суунун башында болсок, бул баардыгыбыздын катачылыгыбыз. Чогуу чараны иштеп жол таап, муну кайра кайталабаш керек да. Конечно, жоопторду берип атышат, өзүн өзү актап атышат. Практика жүзүндө көрүп атканыбыз ушул. Верный отключение болбойт дештиле, кайрадан болуп атат. Эч бир менин өзүмдүн оюм боюнча канааттандырарлык жооп ала албай атабыз. Азыр эми дагы түштөн кийин көрөбүз, дагы чакырабыз керектүү адамдарды. Негизи мен ойлойм жогорку кеңеш бүгүн принципиалдуу бир чечимдерди кабыл алыш керек деп. Кандай чечимдерди кабыл алат бүгүн жогорку кеңеш? Эми депутаттардын баары эле негизи канааттандыра албаган болуп атат. Мен карасам суроолорду берип, баардыгы эле недовольны болуп атат. Эми кандай азырда суроолордун баарын берип бүтө элекпиз да. Анан түштөн кийин чечим кабыл алабыз.